Sizler менен бак абат бак өстүрүү семинарларында жолугушканыбызга аябай кубанычтабыз. Мен атым Абдулла, фамилиям Ташиев. Биз Кыргызстан боюнча бардык райондорду кыдырып, элибизде ар бир кишинин үйүндө өзүнүн багы болсун деген максатты коюп аракет кылып жүрөбүз. Кудай шүгүр, биз жумушту баштаганыбызда полукарликовый дарактардан Кыргызстан боюнча араң 20 000 сатылат эле. Азыр ошонун саны миллиондон ашып кетти. Анан биз ошондо 2015 жылы туугандар полукарлик менен карлик отургузгула, бизге пайдалуу болот. Анан высокорослый дарактардын көбү селекциясы бузулган. Анан кийин олордун түшүмүн узак күтүш керек. Ошон үчүн силерден сураныбыз, ушул даракка өткүлө деп айтканыбыздан бери Өзбекстандан чыккан 10 миллион жылына чыгып аткан контрабанда көчөттүн саны уже миллионго түштү. Кудай буйрса, адамдан азайтабыз. Деги эле Кудай кааласа, 1-2 жылдан кийин такыр эле алар келбей калат. Мына көчөттөрдүн сапаты боюнча айта турган болсок, биз азыркы сунуштап аткан Польшанын менен Түркиянын көчөттөрүнө булар Америкадан келген, булардын маточниктери, тукумдары. Анан ошол маточниктен чыгарып, Америкадан келген маточниктен чыгарып, түрктөр дагы, поляктар дагы көчөт чыгарып атышат. Булардын көчөтканаларынын тарыхы уже 100 жылдан ашып кеткен. Биз сунуштап аткан ошол дарактарды жасап аткан мекемелердин аркасында целый институттар турат, профессорлор бар. Алар деген жыл сайын ошол көчөттөрдү жаңы селекцияларын алып келип, сорттордун бардыгын сынап, районго ыңгайлаштырып туруп, анан кийин сатышат. Мына ошол азыр Илгилер деген фирманыкы, анан кийин ошол Макфидан деген эки фирманын көчөтүн алып келип, 2019 жылдан бери отургузуп, биринчи жылы өзүбүз отургузуп, сыноо сорт испытаниядан өткөзүп, районго ыңгайлаштырып туруп, анан элге таркатканбыз, сатканбыз. Ошолордон азыр жакшы түшүм алып атышат элдер. Кудай шүгүр, жасап аткан иштерибиздин үзүрүн көрүп, түшүмдөр Оштун базарына чыкты, Бишкектин базарына келди. Эң биринчи ошол алма көп популяризация болуп, алма, Red Chief, Golden Delicious, Granny Smith деген аябай сонун алмаларды азыр элге сунуштап, мына ошолорду саттырдык эле көчөттөрдү. Азыр базарыбызды ошолор акырын сүрүп чыгарып атат, эски сортторду. Eski sorttordu degende, алар eski sorttor Jonathan, анан Star Crimson деген sorttor калып атат алар. Башка баягы бир эле кичине эле питомниктен базасынан чыккан көчөттөр өздөрүнөн өздөрү сүрүлүп чыгып, азыр дүйнөлүк базарга кете турган сорттор ээлеп калды. Мына азыр дүйнө жүзү бизден сурап аткан сортторду отургузуп, биз коммерческий түшүм жасап, сатып, экономикабызды көтөрүшүбүз керек. Анан кеченелик кылып, биздин өзүбүздүн алма жакшы, биз өзүбүздүн алманы отургузушубуз керек, туура отургузалы. Өзүбүз үчүн, өзүбүзгө мына ички баягы колдонууга боло берет. Ошол эски алмаларды өзүбүз жапай алмадан бери жей берели. Себеби дегенде ал биздин өзүбүздүн базарга боло берет. Ошол Казакстанга, ошол эле Өзбекстанга, ошол эле Россияга, ошол эле Кытайга чыгарганы бизге мировой брендтер керек. Ошол мировой брендтерди биз азыр алып келип туруп, мына артта көрсөтүп атабыз. Мына ушул артында турган плакаттагы көчөттөрдү, сортторду Борбор Азия багбандар биримдиги жалпы Кыргызстанга сунуштап атат. Бизде сорт аябай көп, сорт майдаланып кеткен. Анан базарга чыгайлы десек эле, бир вагонду токтотуп туруп эле Кочкордун ортосуна токтотуп бир вагонду 60 тонна окшош алма салып бергиле десе чыкпайт. Себеби дегенде сиздики сорт бөлөк, меники бөлөк, сиздики бөлөк, бардыгыбызга ар кандай. Ошон үчүн бирдиктүү сортко өтмөй биз объем тапшыра албайбыз. Объем болбосо
кардар келбейт. Кардар келиш үчүн сорт чектөө керек. Сорт чектөө үчүн элдерге ушуну түшүндүрүү керек. Мына ошол түшүндүрүү иштерин азыр биз жүргүзүп жүрөбүз да. Мына мисалы үчүн биздин КамАЗдар эң артында турат экен да. Эң артында турат экен, Москвага барса деле. Рядтан эң төмөн жагында. Барсаң эми превосход бар. Превосходный яблоки деп сатат экенбиз. Анан Star Крипсон бар. Крипсон деп сатат экенбиз. Анан Золотой ранет деп алганбыз. Ол Golden Delicious. Ошону сатат экенбиз. А калган баягы кичинекей питомниктерден чыккан алмаларды эч ким тааныбайт экен. Чуть көчө яблоки. Первый раз вижу дейт экен да. А мына артыбызда турган сортторго поляктар, ирандар, казактар аябай үйрөттү орустун базарын. Эң биринчи ошол Сибир Гренни Смитти жейт. Көк алма болот, каттуу. Мына столдун четине мисалы үчүн алманы бир коюп туруп холодильникке салып койсоң эчтеме болбойт. Баягы жаратып бүтүп туруп эчтеме болбойт. Холодильникте тура берет. Ушунчалык мындай сочный алма болот да бул. Холодильникке бир кирип чыккандан кийин ошол Гренни Смит менен редчиф алмасы ичине сууну топтоп алат экен. Укмуш баягындай жегенде адам ыраазы болот экен. Анан жанагы эле биз өзүбүз сүйүп жеген ошол Golden Delicious, Золотой ранет деп ат коюп алганбыз, аябай сочный алма. Муну базар требует этип атат. Апкел бизге бер деп атат. Канча болсо, мына 5000 тонна объемга чыкса бир район, ошол жерге уже бир представитель келет дагы, бир торговый сеттин башчысы келет дагы, ушул элден бир логистика коебуз же эме кылабы, уже прием башталат да. Биз баягында логистика куруш керек, анан кийин бак отургуз керек, дебешибиз керек. Эгерде таза жакшы алма боло турган болсо, керек болсо Аргентинадан келип болсо да алып кетет. Ошон үчүн логистикага башты оорутпаңыздар, туугандар. Жакшы кылып бакты бага бергиле, товар жакшы боло турган болсо, любой күнү тыйын болот, акча болот. Ошого бардыгыбыз ошол бирдиктүү сортко өтөлү деп Борбор Азия багбандар биримдиги сунуштаган маселе ушул. Эгерде биз бирдиктүү сортко өтпөй турган болсок, мынантип алмабыз ар жерде жатып чирий берет. Баягындай парча басып кете берет, щитовка басып кете берет. Сатылбаган немени карагың келбейт. Сатылбаса, терип койдуң, сатылбайт. Эч ким акчаны өзүң жешинче жейсиң, анан калганын эмне кылабыз? Жаздан алып чыгып малыбызга беребиз, күзүндө малыбызга бербейбиз. Жазда алып чыгып беришке туура келет. А себеби дегенде ал алманы сурабайт. Эгерде сатуу жакшына коюлса, мисалы үчүн эң башында биз сатууну коюш үчүн биз өзүбүз ой жүгүртүшүбүз керек экен да. Так, мен мына Star Крипсон деген алманы отургузсам, кып-кызыл болуп, монтип, бир карыш болуп турса, мөмөлөп. Анан буну сатыш жеңил да. Же Смиренке отургузуп койсом, Смиренке болбойт да берге. Кой, мен мынаны отургузайын. Ошол не Star Крипсон не азыр редчиф болуп келди да. Scarlet Super Red Super Chief, Star Крипсон бир семействода да. Азыр ошол Scarlet Super болуп келди. Ошону отургузуш керек. Эң сонун. Сары алмадан болсо Golden Delicious'ке дүйнө жүзүндө алма жетпейт. Францияда эки эле сорт. Башка сорт киргизсе, баягындай 1 гектардан ашырып бак кылам дей турган болсо соттолот. Франция ошону чектеп койгон. Мыйзамга киргизип койгон. Star Крипсон менен Golden Delicious. Башка алма отургузбайт алар. Только эки көчөткө аракет кылат. Ушуну гана караганда аракет кылат. А бизде биз кызыл алмага Red Chief, көк алмага Granny Smith, сары алмага Golden Delicious. Анан баягы бир жагы сары, бир жагы кызыл болуш үчүн Rose Glow деген алманы тандап алганбыз. Pink Lady Rose Glow. Өтө сонун. 4 алма Кыргызстан боюнда чектелди да. 4 алма менен биз ушул базарда алышыбыз керек. Оштодагы 4 алма, Гөлдө дагы 4 алма, Нарында, Таласта, Жалал-Абадта, Баткенде, Чүйдө 4 алма болду. Башка зимний алма болбош керек бизде. Ушул 4-өнү чектедик, болду, ушуну кармашыбыз керек. Анан жазындасы межсезоньеде алма деген базарда 150 сомго чыккан кезде быша турган, анан бизде 3 алма бар. Ушул Галавал, Галамаст, анан Ginger Gold деген. Ginger Gold деген алма ушул чөлкөмдө бир 15 июльда бышат. Галавал болсо ушул 1 августта бышат. Берки гала немеси Ginger Gold аппак алма болот. Берки эмеси болсо
Галабал менен галамас кып-кызыл алма болот. Вот тетиякта сүрөт tutат. Эрте бушак, Эрте бушак болот. Булар деген бандай той топур бизде башталат да августта. Той топур, анан кийин турист августта деген могу жакты көлдүн баарын турист каптап кетет. Ошол кезде бусы берет. Ошол кезде анан кийин буяктан жол түшөт, билесиңер, жол өтөт. Туурабы? Буяка да жол өтөт, тияка да Оштон да жол келип атат. Мына балким мына августта ачылып калат да, ушул жылдын августунда. Эртеге ушул силер эмне производить этсеңер, бардыгы сатылат. Анын үстүнө азыр өзүңүздөр билесиздер, Украина менен орустардын ортосуна чатак чыгып, санкция коюлуп, азыр Польша деген алмасын бербейм деп чыкты орустарга, малинасын бербейм. Эмесе Европа аябай камсыз кылып атканда. Ал эми булар болсо эмне кылат орустар? Эми баягы мурдагы союздун курамындагы мамлекеттер менен мамилесин чыңдайт эми. Булар уже келип атат уже тияктан. Орустар уже бир сыйра келип, бир сыйра звондашып, уже договор түзүшүп, эски эмени мында Потреб союз болчу эле, билесиздерби? Ошонун немеси каналдары кайра жаңыланып атат да. Жаңыланат дагы эмне производить этсек, койдун этиби, малдын этиби, курутпу, майбы, эмне болсо, карагатпы, бардыгы не уже кете баштайт. Анан ошол мурдагы связьдарды орустар жандандырып атат. Кудай буйруп насип этсе, биз эмне производство кыла турган болсок, ошонун бардыгы эмне ошо сатылат. Ошон үчүн туугандарым, азыр бардыгыңыздарга айтарым, дарак отургузгандан такыр тажабаңыздар. Дарак бул деген мөмөлүү даракты отургузгандан тажабаңыздар. Мына талды бир тал отургузуп койдук, бир талдын ортуна 2 же 3 кайнолу батат. Кайнолу деген 70 килограммдан түшүн берсе, 200 килограмм түшүн болот. 10 сомдон эле сатканда 2000 сом акча болот. А терек 20 жылда жетилет дагы, аны 5000 сомго сатабыз. А бизге эмне? 100 000 сом жакшыбы же 5000 сом жакшыбы? Ошон үчүн эч качан ушундай мөмөлсүз дарак отургузбаңыздар. Алар мында мисалы үчүн теректер, мурда теректер, бака теректер бардыгы өздөрүнчө бир жыт чыгарат. Жыт чыгарып, жанында же карагатты өстүрбөйт, же алманы өстүрбөйт. Керек болсо арчаны да өстүрбөйт. Ошол себептен туугандар мына мөмөлүү дарактарга акцент коюңуздар. Мына силерде эң сонун болот слива, эң сонун болот силерде өрүк жакшы болот. Силерде карагат болот, сонун болот карагаттар. Же малина сонун болот. Ушул мен айткан мөмөлүү дарактарга и бадалдууларга көңүл бөлүңүздөр. Канча болсо. Анан сатылганда дагы жана мен айткандар баа да, баа болот. Карагат баа болот. Ошол эле малина баа болот. Ошол эле ижа малина баа болот. Алманы туугандарым, силерде эми көлдүктөргө дагы айтам, силерге дагы айтам, алма силер жакта мындай биздикиндей даамдуу болбойт. Нокаттын алмасын жеп көргөндөр бар, Оштун алмасы деп жеп көргөндөр бар, бияқта. Силерде бир аз ачкылдыраак болуп калат алма. Тишиңди камайт. Эки алмадан ашыкча жей албайм мен, көлдүн алмасынан. Биздин алмадан эми себеби ушул погодадан да. Бул жерде карагат жакшы болот экен. Эмнегедир чалып кылып карагат менен эле ушул бадалдуулар өтө сонун болот экен да буяка. Биздин карагатыбыз каттуу болуп калат. Анан жесең уругу чоң болот. Суусу аз да биздикин. Силердикинин суусу ичи толуп туруп, ушинтип чылкылдап суу чыгып турат. Өтө сонун. Колуңуздардан келишинче ушул тороп, азыр бул жакта мал көп экен, өтө мал көп экен бул жакта. Мал деген шунчалык көбөйүп кетти. Мен бир тайэжем кече жакында бир эмесин кунажын сатты да, 42 000 сомго сатты. Анан күзүндө ошону 40 000 сомго сураса бербей койгон. Анан ол кышы менен жанагы бир 80 пресс жептир. Пресстин баасы 400 сомдон элестет көргүлө. Анан кайра алып чыгып 42 000 сомго сатты. Малды дагы мындай чектеш керек болуп калды уже. Жөн эле жетелеп жүрө бербей, жанагыдан эсептеш керек, калькуляция жасады. Мынча
Momça su içti gerek olsa. Momça pres, çöp yedi. Momça cem yedi. Geçken mal rezultatı sağıptırıp esептеп көрүш керек. Эгерде не рентабельный болсо, onu жетелеп жүргөнү пайда жок. Onu өзгөртүш керек малдын сорту, породасын деген. Өзгөртүрүп, башкача мал багыш керек. Анан стационарный стойлага коюлуп турган малдан анан пайда түшөт экен. Багы жай берип, тияк-бияк кылган малдан породасы жакшы болбойт экен. Ошон үчүн адам пайда аз түшөт экен. Түшсө дагы жөн эле баягы калькуляция, эсеп. Мынча туягы бар деп эле. Бизде деле Ошто деле кудум силерде эле. Бардык жерде, бардык райондорду кыдырып келдим. Кыргыз бирдей эле, окшош экенбиз. Эч айырма жок. Бардыгыбыз эле ошол мындай аман эле болсок, Кудай кааласа бар жокту көрөбүз деп эле жүргөн эл экенбиз да, деги эле бир мынтип жылынып иш кылам деген жок. Ондой башка улуттардай эмес экенбиз биз, эмнегедир. Мына дугандар менен көп сүйлөшөмүн, алар бөлөкчө. Алар как ушундай огородто жөн эле биз баягы малды күткөндөй күтөт да, огороддон. А биз болсо малыбызды ушинтип эметебиз. Огородторубуз дайыма бош калат да. Келинибиздин веси бир 100 килограмм мондай манастай болуп отурат. Анан обедке деген деп 20 сом чурка барып помидор алып келди. Биякта болсо 20 сотик жер бош жатат. Ошол жерге помидор бар жокту отургузуп койсо, бул августта кылып аткан иши ончо. Бар жок бышыкчылык маалда. Отургузуп койсо, ошондон пайда көрбөйбү өзү, туура? Мына ошон үчүн бардыңыздарды суранам, туугандарым, дарак отургузгула. Сливанын сонун сорттору чыккан. Слива эң арзан дегенде 30 сомдон кетет бир эмеси, 1 килограмм. Диплоидный видтери бар. Стенлей жакта жазылып турат. Биздин венгеркадан 2 эсе чоң болот экен. Венгеркада болот экен отургуздуга. Венгерка сиздикинен 2 эсе чоң болот экен. Теттиги эме болсо, Анжелина болсо, вообще 3 эсе чоң болот экен. Диплоидный сорт. Сууктан да, ысыктан да коркпойт булар. Сууктан и ысыктан коркпойт слива. Ошон үчүн Кочкордун жерине слива жакшы болот. Слива отургузгула, карагат отургузгула, абрикостун жакшы сортторунан отургузгула. Анан поликарликтери чыгып калган абрикосторду. 1 гектарга 660 дарак батат. 660-тан 50 килограммдан түшүм алганыңарда 30 тонна өрүк сатасыздар жылына. Анан эрте пыша турган өрүктөргө дагы көңүл бөлгүлө. Как раз мына Ысык көлдүн сезону башталган кезде алып барып сата турган болуш керек да. Туристтерге рассчитап этет биле. Эми азыр орустар детиги башка мамлекеттерди койду, эми болду, все Ысык көлгө барып эс алабыз деп атат. Баягда Тамчынын аэропортун кеңейтишет экен, международный рейстерди встречать этет. Ошол неменин ошол 100-200 канча миллион киши болсо, ошо орустардан ошол жактан эле бир 5% келе турган болсо, бар жокту жеп кетет. Вес Кыргызстан болсо, эмне отургузуп бар жокту өзүбүз жебей Новосибирскке облуска бере турган болсок, жеткире албайт экенбиз да. Бир эле облуска камсыз кыла албайт экенбиз. Алма менен, груша менен, жаңгак менен, мисте менен, бадан менен, жүзүм менен, эчтеме менен камсыз кыла албайт экенбиз биз. Бир облусту кыргыз эли түк эч нерсе кылбай, жебей ошол жака берсе жетпейт экен да. Биз болсо отургузгандан ким алат дей беребиз. Мына жакшы сортторду отургузсак, эл келет. Мына мисалы үчүн сиз отургуздуңуз да бир алма. Көп бир бак кылдыңыз, анан алманын сортун не деп жазасыз? Кыргызстандан алып бир питомниктен алып отургузуп алдыңыз. Сорту неизвестный. Эгерде тетиги дүйнөлүк сортторду отургуза турган болсоңуздар, жазып коесуз, Red алмасын сатып атам, момча тонна, кому надо деп жазып койсоңуз, лалафо эле. Уже кардар келет. Лалафону өзүңүздөр билесиздер, бир где-то 40 мамлекет пайдаланат. 40 мамлекет окуп турат ошол объявлениялар. Туугандар. Эми ошо өзүңөрдү багындай не кылайын деп атасыңар? Ошол пландар боюнча бөлүшүп, сүйлөшөлү эми. Болот эке, сизден баштайбыз эми. Бара кезде алма бак көсөт дегенде уал биздеги алмайдан айылдагы кишилер болду. Андан башка алманы көргөнбүз. Чүйгө барганда чүйдүн
Bağının barından alma ötken de biliktiriz. Görsen de ötken alman gözü dara ötken. Bana geçti. Ana neyme? Men 20-25 yılın tegerek oldu. Bizden bu koç korkak böyle östürgün. Alman bağır sort özetken. 4 tür Alman, 4 türlü Alman var. 4 türlü abrikos var. 4 türlü sayt atkan kaynağı, karörük var. Ondan başka alça var, kokongilas var, almurut var. Almurutun bir sort var, düşes, talgarka, lesli krasayısı diye. Ondan başka yemeğini östürdüm, çetin östürdüm. Çetinde jakşı östürdüm koçkorgu. Çetinden aşılacak söylüdük. Jana davleyliğe, vareyliğe ıslatacak söylüdük. Ondan başka canga oturmuştum. Canga 8 yıl oldu bu yıl. Yok möme öğrenik. Belirleyin. İyi. Ondan başka Karaoğlu degen jerge, o yerde jarım çöl olup жатkan jer. Ondan o yerge abrikos östürdüm. Abrikostun janagı yeme degen Krasno Şoki degen sortunu östürdüm. Öte çoğun емес, öte kişilik емес. Pramышный сорт. Былтыр birinci serim düşün berdi. Sudan gana kemçil bolot. Eğer su olsa, oşol jer primерно 2160 metre kurak kuvakının belinin demesi büyüktüğü. Artık biz östürgen jer 2150 metre. Bunda açıtkanda bolgon 10 metre ayırma. Başta kuvakının belinin tek. Moş yerge de östürse bolot ki. Men oylaymış, koçkorgun barlık yerine alverip östürse bolot. Bak degen jakşı. Vakti 1 yıl bagasın, 2 yıl bagasın, 3 yıl bagasın, ana keyin bak, ömür boyu sen var. Şulay şey değil. Al şu möme verirdi, şunda sular tutap koysun. Ömür boyu kayta adam doğar. Bekerinden aytılbaydı. Jakşıdan bak kalat, zamandan öçkes tak kalat. Zamandan öçkes tak kalat degen bunun atası Uğur bolçu, bunun atası Alkaş bolçu, bunun atası da falançı bolçu der, şunday zaman tak kalat. Bak bolsam da mındaysa aytkanda üydünde görkü bolot, kuşlar konot degende elge dalgında jakşı görkü bolot. Anan üydün janına söz türde bu çöptüğü baktıklar. Bağı jok üy jeti bolup kaladi, şengile bolar. Jilaŋaç bolup kalsa üyün var. Esteke jok bolup kalsa, jetim bolup kaladi. Anan koçkorgo bardygy jer jemiş üçün, ogay şengile görüp atkandysыңар. Bardyk kendine tikseler varmış. Bir gana şu yüzünden ölçü, Abdullah bilen genç vatan ben, janagı hemen aytып atat, badamda aytып atat, badamdın bir jakşı sortu var, şu yakka ılayıp talgan. Andan başka kurmanı da östürse bolup talgan. Kurma şu şeyde östürse bolup kemiz. Kurman aybay Alıstan gelgen jemiştep satkeyiz bu. Şunu da koçkorgo östürse bolup buna bunda aytып atat. Ondan başka bizge köp bilgi vermeyip, bizge köp barkı çok şipovlik degen var. Anday möme verir, anda da ayabay bolasın. Kıskası bunday çaytkanda şu jaratılış menen köp bağarkılık alansasın. Onlardan gelse baktı boyutlu. Bizde bir yer gelen, yer şunçalık gelen. Bizde de gelençilik çok. Biroq kandaylı bir sebepten sol yerler koluzga tiybeydi ama verilbeydi. Boş yatsa da verilbeydi. Ana zakon güzel başka da ki. Kollardan gelse çok degen düşüp özgürlüğün tegereğin yerge, özgürlüğün ağırlıklarına şu baktık bile. Hem Abdullah göğelenirsen aytağız. Biroq o şunun barının negisi Söğülcan'dan başladı. Men dağı 92 yıl Söğülcan baktım. Birinci bolup. Söğülcan bağıp Duda aytılanda kança jasta bolup kaldım Duda yaşında. Bayramı bilip kaldım men Söğülcan bolup kaldım. 40 tonna biyohumus algam. Uşunçalık kalktım. 40 tonna biyohumus algam 92 yılı. Alıp şurada biyohumus menen eskiden işi yok bolup kalgan zaman. Nan tartış bolup, tamaş tartış bolup. Anam bayağı oşo boyunça Söğülcan'da bakpay kaldığımız. Былтыр dagы mına özüme Söğülcan alıp, былтыр dagı 10 tonnaga jakın kirgizip Söğülcan bakkam, biyohumus bolup hazır kalimpli dayar bolupdy. Bunu emне aytып atam. Malda sepsek, dersemiz kişi bolup barıp sürüyoruz. Kartoşka olsun,
ayday turgan jeri sepseng da bolot. Ananın bir zaman jeri bu eme pek neytralize etiş gerek. Su açılanış gerek. Gaz çıkış gerek. Anan şu neytralize etilip andan keyin жерге азық болады. Анан экинчиден анын дагы жаман жагы отоочу көп чыгат анын. Анан бул сөөлжам менен эметип алсаңар, иштетип алсаңар, мындан андай чыкпайт, отоочу чыкпайт. Бирок картошканы ошого оон атып сепсеңер, же болбосо эмнени болбосо ошого аралаштырып сепсеңер, жакшы түшүнүп аласыңар, жакшы чыгып келет. Анан ушу 40 деген көп. Дагы 40тан башка жанагы жалбырак, çirindi, janagı maldın ölüleri olur da saman, kaşık, başık, uşlardan bari tıştagıla, taş tıştabagıla topla. Anan koldan gelse, ada gelde söyleyeceğinti canı alganda, ada gelde koldan gelse. Attın kıgımının, cılkının kıgımının üstüsünü jakşı şu. Cılkının kıgımının uydun kıgını sarıştırsanlar, uydun kıgı uydun boğu diye bular janagı Gepşe ölçülür, gepşe atıp, yemeğinin var, çünkü var maydalık var. Bunda çetkanda canım kırgıdan maydalık çıkar. Attığın gibi gepşe bey, çoğun bolup çıkar. Bunda çetkanda söyleyeceğince gelince layıktan çıkarttım. İçindeki bunda bölük çıkar. Ama şu birinci söyleyeceğince bakkanda, o sonra attığın kırgına, cılgının kırgına baksalar oğuyuyorsun. Söyleyeceğince ıldamda tam, östürün ıldamda sinir. Kadimkili kızılçanı tuğrap, kızıl kızılçanı tuğrap. Anan onu suğa içine kaynattı, onun üstüne siyep koysunlar, söyleyeceğim. Baş Mehmetler, Cetler. Susun mu? Ya. Susun mu? O şu susun, gözüyle şunu siyep koysunlar, o da baş Mehmetler. Kandı paydalansalar bunu. Kadimkili kandı gülü oluyor bitti. Anlatacak şu böyle söyleyeceğim. Anan daha söyleyeceğimden daha bir zakşı yeri. Bu söyleyeceğimde Karabayka otlusular çimçik, içerisinde çimçik uyan salgandan değil, bir tane istekleri söyleyeceğim. Söyleyeceğim bile cenab-ı balapanların çoğudur. Ama cenab-ı büyüge su tuşunu balapanlardan bir bağlat alsa, o sonunda söyleyeceğimden kaçıp gelip gelsinler, tez torulur. Ana ayavayacak şu öğretmen, talaşım değil, ana tez torulur. 40 degen köp buraya şu Жалбырак деген көп, жаңағындай өлүйдүгөн кармыл короодо жатат. Ушулардын баарын чогултуп алып өрттөп атышпайбы? Ушулардын баарын эсиңер сөөлжанды өстүрөсүңөр. Сөөлжан мындайча айтканда жердин сокосу деп Дарвин айткан. Дагы түшүндүрүп айта кетейин, сөөлжан негизинен эки бөлүнөт. Бирөө ушул кыт жеген сөөлжан, калифорнийский сөөлжан деп атпайбызбы? Экинчиси болсо жана жаан болгондо эле жайнап чыккан сөөлжан болот. Даждавия çevre. Ananın uyasında tik bolotuken, söyleyeceğim uyası. Tik bolotuken de cağın bolondan cağın gibi başlarında iyi çaptalaş çıkaracak. Anan kayta koşan uyasını tapayalım. Hem de şampiyona gidin ayı. Çam çıksın çekmedi. Anan bu söyleyeceğim de akademiyen alıp da anarada gelin çağırgan bu teğeti 70 yıllarda. Ana barıp ona küçük oturulan şu 90 yıllarda göğütken ama sonra anara aytkanı var. Biz de lösötük yani bu söyleyeceğim. Tetik Suuzamızdan terip geldik. Cenab-ı Cılkı'nın campasından, Uğur'un campasından şu aslında çıkan söyleyeceğim derken. Bunu üzücü söyleyeceğim. Bizde de var. Kaliforniyski söyleyeceğim de vatar kalgan sebebi. Kaliforniyalık söyleyeceğim de vatar kalgan sebebi. İlgili şu Kaliforniya'da canım balıkçılar birinci şu söyleyeceğim bakalım. Balık karmağında, kayırmaka salganda, anam balıkta da torol konga demişim söyleyeceğim bakalım. Anam söyleyeceğim balık, söyleyeceğim paydalanma, bırak vereceğimde gumusu göğüyüp, gumusu andan da yakşı, udavriyle. Anam şunun için bu söyleyeceğimden atalışı, Kaliforniyalık söyleyeceğim atalı. Söyleyeceğim cumhurtka tuğayı, söyleyeceğim yeme tuğayı diye. Türü tuğayı. Kokon da koy. Kokon da gene mi? Kupşin bundan çıktı. Kiçinek bir mini kupşin. Hani böyle oğusu var. Da mikroskopla karasa görünüp içinde 7-8 9 şunda emesi olup diye.
Mayda cipler olur, rakipler. Boşalınca basımından gördüm. 3 ayda yine bayağı kupçundan çıkan söyleyeceğim. Bu sefer özü kupçunu tutup gördüm. Ana bunlar jaksın ise ya. Çok dönemde şu özü gördüm. Yaşaran televizyonda ağırotun vardı, falan vardı. Şu söyleyeceğimde bir yolunu sarkılı vardı. Bu da dedi jakşılı olarak. Düşün böyle etmedi. Ceylinler yumuşadı. Düşün ben aytayım dedim. Onlardan gelsin şu söyleyeceğimde bakta hareket kıldılar. Bağı çok uyucu yetim batırlar. İsteydim. Yüzünde bak otursa jakşı ayağıy. Çok rahmat. Siz gelsiniz. Aytay. Ben şu Жаңжылайын тұрғын қалай. Және бағбаншылықты жаңа сіз айтқандай біз мал кендекте болғаннан кейін көптен бері şu мал салды қарап эле эмеге келгенбиз. Былтырдан бери бул биогумус өстүрөм. Жол жана суандан алып ошондон бери биогумусту ошо жерге удобрение алып берели деп мына былтыр күзүндө баягы кийирип чаппаганбыз. Азыр бир 5 тоннадай сөөлүм бар. Буюрса ошол экене кайра мына Руслан менен көбөйтүп бир кененирээк помещение таап эме кылып атабыз, ошол жерге апарып жазга чейин буюрса дагы 3-4 кишиге бердик. Мунун эмесине сөөлдүн чыгарган азыгы жана жерге, балыкка, бакка пайда экенин билгенден кийин багып атабыз да. Анан буюрса эми алма бакка салып көрдүк. Үйдө өсүп аткан гүлдөргө салып көрдүк. Гумусты. Анан элдерге айтып ошол экенин сунуштап атабыз. Буюрса анан кийин жана бак боюнча дегенде бизге жана андай карагаттын немелерин кайдан алсак болот? Көчөттөр. Эми карагаттын көчөттөрү Россия менен Украинанын немеси бир калыпка түшсүн. Тынчса биз дагы 3 машина көчөт алып келишибиз керек. 2 эле машина келип кошуп эле берип калдык. Калганын ошол Ысыккөлгө 1 машина, 2 машина Бишкекке сатылыш керек. Ал келбей калды. Себебинде баягы тополоң болуп кетти. Эми Кудай буйруса күздө жерлерди даярдасаңыздар, азыртан эле лункаларды казып берген. Uzun da kaçıp koştuk. Hazır kazıp koşuyoruz. Hazır biz bana kazganda kişilerle жерди казып атпайбызбы? Андай эмес экен да. Европада, немеде башка өнүккөн мамлекеттерде аябай көңүл бөлөт экен да. Как будто бирөөнү аркы дүйнөгө узатып аткандай тешик казат экен да. Ал неге мынча десе, ошол топурак оодарылыш керек экен. Оодарылып, күн көрүш керек экен, аба жутуш керек экен. Ошондой. Бирге бир жерде обозначать этиш керек. Биринчи 20 сантиметр органиканы отдельно алып коюш керек. 80 сантиметрди чыгарып, эң эле аз турганда 15 күн, а так 1 жыл турса боло берет экен. Сонун болот экен. Кайра отургузуп атканда 80 сантиметр таштак болсо, ташын эле берип туруп өзүн салат экен. Биринчи чыгарып койгон органиканы дагы ээлеп туруп, ошого бирме-бир биогумус кошуп, 10 килограмм болсо 10 килограмм биогумус, 20 болсо 20 килограмм. Аралаштырып туруп, анан ошону тамырга берип, анан жан суу бериш керек экен. Ошондо любой дарак өсөт экен да. Анда кичинекей тешик кылган болбойт экен ал. Себебинде казып атканда, казып кетип атканда, ылдый түшкөндө бир 50 сантиметр, 60 сантиметрде бир баягындай столго окшогон катуу слой болот экен да. Ошону жарып өтүш керек экен. Жарып өткөндөн кийин, анан кийин жана жерде аэрозация баягындай тамырдын өзүнүн кетиши жакшы болот экен. Ошон үчүн азыртан лунканы каза бериңиздер, макулбу? Огородко эмне отургузам десеңиздер, бардын мына эгерде алма отургузам десеңиздер, 2 алманын ортосун 2 метр кылгыла, бул жагын 4 метр калтыргыла. Баягы машина кире турган жери. Эгерде жок, биз машина эч нерсе кирбейт биз жакка десе, 2,5 кылып отургуза берели. Өзүңөрдүн кичинекей 5 соток огородуңарга. Берки эмени болсо 3кө 4 кылып отургузула, жок дегенде. Же 3кө 3,5. Башкаларын алмадан бөлөгүн.
сливаны, алмурутtu, анан гилести, өрүктү, ушулардын баардыгы 5-ке 3 отургузулат. Эгер чоң производственный бак боло турган болсо. Алма болсо 2-ге 4 болуп отургузулат. Чоң производственный бак болсо. Гектарлаган болсо. Кичине болсо баягы эмесин бир аз машина кире турган жагы кичинетсе болот. 1 метр 50 сантиметрге кичинетсек болот да. Үйгө отургузганда. Анан аздан баштаган. Азыр үйгө барганда эле үйдү мониторинг кылгыла. Так, мына могу теректер канча жылдан бери турат, эмне кереги бар бунга? Келе, неме балдар чакыр, чыгытып, тамырын трактор менен жулдуруп алып таштап, жерди тегиздеп, железный купорос 1% менен дезинфекциялап, жерди чачып, анан лункаларды казып, даярдап. Лункаларды даяр кылып койсоңуздар, эртеге күзүндөсү көчөт келгенде отургуза коесуздар. Лунка даяр эмес, мына биз көчөт сатып атабыз го азыр. Барып туруп көчөттөр турат. Лунка даяр эмес, лунка. Турат уже 15 күндөн бери лунка казалбай отурушат. Кургайт анан көчөт. Кургайт, көчөт тынчыйт. Ошон үчүн азыртан уже бар жокту даяр. Карагат отургуза турган болсоңуздар 1 метр. 1 метр. Бул жагын 2 метр. Тисель тибенге. А чёрный капитанга уже 2-ге 3. Түшүнүңөр, 2 көчөттүн ордо себеби дегенде ол куштабай өсөт мындай. Түшүнүңөр. Чёрный капитан деген карагатка. Ол карагат эмес, өзү ол крыжовник. Эже малина менен крыжовниктин ортосунан чыккан гибрид. Бирок несі жакшы экен, өтө кымбат сатылат экен түшүмү, анан өзү да живучий болот экен. Любой жерде суук, ысык, коркпойт, ача коркпойт экен. Ошону отургуш керек. Күзүндө ошондой эле 100 сом, 150 сом болот көчөттөр. Көчөттөр күзүндө алып келесиз да? Ооба, күзүндө алып келебиз. Азыртан уже список кылып, болот экеме жазгыла, болот экеме айткыла, мындай алам деп азыр заранее. Же болсо бир болот экеме занимат этпей, Руслан сен өзүң деле занимат этсең болот, түшүндүңөр. Список кылып түзүп, мындай закладын алып, мисалы үчүн $1000 көчөт ала турган болсо, жок дегенде $200 алып коюп. Ошондо уже даярдашыбыз керек да. Мен кошуктарды айтайынбы? Мактыгы боюнча. Көп эле мактыктык адегенде көчөт тап келип, лункабыз даяр эмес, шашып түшүп бир кичинекейле. Бактын түбү кичинекейле да тиги көчөттүн түбү. Анан көчөт баткандай эле тигип коюп туруп. Ал баары бир эчтеке болбойт экен. Өскөн күндө да бир орну болуп, жакшы түшүндүрүп, жакшы болбой калат. Анан колуңардан келсе ушу 70-80 сантиметр тереңдикте казгыла. Андан терең казсаңар андан бетер жакшы. Туурасын бир 50 сантиметр, 40 сантиметр казгыла. Анан казып бүткөндөн кийин анан бир колуңардан келсе бир 2 чака кыркты салгыла. Любой эле кыркты салгыла. Не обязательно чириген. Салгыла. Жана өлүү болсо да үстүнө кичине салгыла. Анан обязательно мындай ийри бут болсо, же темир болсо, эмне көчөт тиктеңер дагы ошону салып койгула. Андан анан Астына бар. Биринчи. Жок, биринчи кыркты салдым. Бир примерно 40 сантиметрinde 40 болду. 2 чакага саласың, 3 чакага саласың, андан кемитпейсиң. Анан үстүнө ранчамчы өлүү салдым, саман суманын салдым. Анан жанагындай ийри мык болсо темир сал. Бул алма тикендерге, алмурт тикендерге обязательно барат салыш. Анан көбүрөөк салсаштык болбойт. көбүрөөк салсаң андан бетер жакшы, алмаң огойча кысарып калат. Токардын стружкасын. Ал тимин сонун эмес. Бул да эмес болуп турат. Кызартканга жардам берет. Öngürekte жақсы жарайды. Темірді біз түс жей албайбыз да. Анан темірді жанагы алмай өсүп, анан алма аркылуу адамга керектүү темирди ошентип жейбиз. Андан кийин анан растительный слой салгыла. Растительный слой деген бизче кыртыш. Мындай жакшылап топурак салгыла. Кыртышты жакшылап таптап, анан анан көчөтүңөрдү дагы ошо кыртыш менен бекемдегиле, сугаргыла, түбүнүн баарын аябай жакшылап тebelip taptarla, sulardan sayın tüyün tebelip taptarla. Şaman kişini geyme olsun onun tüyün boşa taştık. Ama şu an tüktükseler göçmeye koymayın, söz sürüyor. Yani yarım yıl ötüyor, 1 yıl ötüyor, 2 yıl ötüyor, yani bayağı aslında 2 çakarı yani bunun azık olur. Yani bayağı tamır alganda yani bu azık istediği tutuştan tamırın cahili. Yani nasıl gene bunu, yani göçmeye koymayın.
Ona обязательно жасайды. Ана кичинекей чуңкургасы беле көчөт баккандай тиге койсоңор жакшы болбойт баары. Жакшы түшүнбөйт. Оору болуп. Көчөт саткандар айтып жүрбөйбүз. Силер түстүмөз. Отурусканда 40 сал бар. Тамырын кийип Эми мен жоопкерчилик менен айтып атам. Görüp kalsam ne yüzüne de koçak Саткандар деп кой. 40 сал бар. Тамырын кийип Мындай сабат о көрбөчөгөнүн такыры. Satış üçün elleri kan aytmaydı. Gerek olsa kargan bir. Tevetiği Batkent'den çıkan göçetmiş şu Poskoro gelip sattılar. Şeydesin ya şurada. Ayaktan ötüye kadar, Osk'a gelip, Osk'tan ötüye kadar. Bişkek'e sezon geldi, Bişkek'e gelip. Poskoro'ya iyi varan sezon geldi, daha gelip. Sudan kişiye seyip koyup. Başına bir Alman'ın sürekli tartıp koyup. Yani şu oturup gelip, başını kalmasan yumuşak bulup. Canım göçet gelir böylesin. Onlardan gelse daha göçet koyup. Kızıksanlar göçet ala turgan bolsoңор чогулгула. O anani oda жакшы göçet östürgөн bir Kulikov деген орус бар. Айткандай өстүрөт. Анан талайына уюштурган чогулуп барып келели. Анан ага чейин артында айткандай Луканы каспаярдагыла. Эмага жар колунобуз десе, мен каспайбызар келет. Анан экинчиден тосула жакшылап, таш башын тергиле, суу келе турганын баарын дайындагыла, андай менен тикиле. Анан көчөттү алып алып, анан же улука жок, же тиги тосулган жерден жок, анан көчөт жакшы болбойт. 4-5 чоңкурун аш болгон. Өспөй койбойт алба. Биогумустун ичине кыска барып келесиз. Биогумус Стене сугон. берерсиз. Эмеде Акырында. Кызылдөбөдөн келгенбиз. Bir жерден 50 километр алысыраак. Бакты такыр өздөштүрө албай атабызбы? Чындап келип тийебиз. Чыгап күзүндө жакшы болуп, жазында жок болуп калат. Болду деген мана айтып берди го. Көчөттөн эле Кышында üşütүп алып атабыз бул жака. кышында үчтү алган эмес. Силер уже тамыры өлгөн көчөт алып атасыздар. Ошол көчөттөн эле прямо питомниктен алып келип отургузсаңыз, момундай өсөт. Болот кем айтты го, Баткенден башталат. Тетиге Аравандан башталат. Ошко келет, Ошто 10 күн турат. Жалал-Абадта 10 күн турат, Бишкекте почти 1 ай турат. Анан кийин бияктан кар кетти, Кочкорго алып барып калган таштап келебиз деп алып келип таштап кетет. Анан силер аны отургузасаңыз такыр өспөйт. Холодильниктен алыш керек. Или питомниктен өзүнөн алыш керек. Прямо каздырып. Надо будет ошол баягы өсүп аткан жеринен 4 жагынан лопатка салып туруп, топурагы менен алып келиш керек. Вот ошол уверенный болот. Ошол эле сиздики эч кандай сиздин жериңизде, климатыңызда эч кандай проблема жок. Сизде көчөттө проблема. Жылда алабыз да, О, жылда. Жылга айтып атам го. Биз деген Көчөттүн манда болуп калат деп. Үстү кураган ашканага только көчөттө. Эч кандай проблема жок. Тамыры кургай. Тамыры кургаган көчөттө отургузуп аласыз. Саратанда ал кайра өлүп калат. Эти карликовые европейские жана сорт алмаларды. Мындай обычный үйдөгүлөр баягы өсүп аткан биздин алмаларга кыйыштырсак уже Кыйыштырсак өсөт, бир жакшына өсө берет. Только түшүм берүүсү 7 жыл болуп калат да. А европейскийдикин өзүн отургуза турган болсоңуз 2-чи жылы берет түшүм. А беркиге тамырдан да, бул тамырдан сайып. негизи кийинки жыл мөмө берет да. О, кыйыштыргандан кийинки жыл эле мөмө эмес, узакта берет бул. 7 жыл кутуп каласыз. Карликовыйлар ошондой болуп калат. Мен алмага алмуртту башка сорт азыр 4 сорт кыйыштырган алмам бар. Быйыл кыйыштырдым, быйыл өстү да. Кийинки жылы мөмө байлы. Биздикинде андай эмес экен. Карликовыйлар Кеткен ошондо. Башка. Немесе багы, немесе бүчүр сабагы бышкы чайын 7 жыл өтүп кетет. Биздер ошо европейскийди алып келип тикти, жана жок, тиккен. Экинчи, үчүнчү жылы мөмө берди дагы. Андан кийинки жылы жок болуп кетти. Үшү куруп койду да. Үшү куруп кетет. Тамыр. Себеби дегенде анын тамыры 1 метрде. 1 метр тоң, 1 метрге чөт да бул жерде. Анан ошодон эле сразу курап калат. Тетиги жумгалда дагы бирөөлөр отургузган экен, где-то бир 10 сотиктей жерге. Барып көрдүм. Алардыкы да үшү куруптур.
тоң түшкөндө эле тамырын урат болду, жок болот да. Ошон үчүн аны местный көчөттөрдү гана отургуш керек силерге. Местный. Алмаларды. Анан сууктан коркпой турган тамырлар бар. Сууктан коркпой турган бул кайнолдун тамыры, абрикостун тамыры коркпойт сууктан. Вот ошолорду алма бардык жерде эле уруп кетет. Поликардик алма. 1 метр болуп чыккан мен. Өмүрлөр 1 метр несинер Bizde kalacakpay, tom kelim düşet, жүктü öyle koşuyor da, şurada tomdan bolot. O тоңдон эле өлүп калат. Bizde kalacakpay, kılarımız jügöt bulat. Негизи биздин шарттачы бул Кочкордо биздин шартта. Климаттык шартта кайсыларды кимге айтат экенбиз? Мен айтар элем ушул көбүнчө эле каракатты отургула. Эң көп каракат бадалдууларды отургузгула. Анан кийин сууктан коркпой турган сливаны отургузгула и абрикос. Болду. Анан алмуруттагы поликардики, алмадагы поликардик булар бардыгы үшүп калат. Сууктан коркот булар. И алмадагы коркот сууктан. Бизге жарабай ошондой поликардик. Поликардик жарабайт. Kokon kilas bulu? Kokon гилас да коркот да. Только местный өзүбүздүн көчөттөрдү отургузабыз. Анан слива менен абрикос, яна карагат. Ежамалина коркпойт сууктан. Крыжовник да коркпойт сууктан. Түштүктөн келген көчөт бизге да өмө бербейт деген чын да. Түштүктөн келген көчөттөрдү түндүккө түшпөйт өзү. Bunların aytları. Правиласы ошондой да. Бак болду жерден отурсун. Olmaz azın aytları. Жаңағыда бакына кире айланып Başına almasını biz koyduk. Kanat çoğu da өлкүдө берет. Карагатты көбөйткүлө, крыжовникти эле көбөйткүлө, алма, өрүк, шапталы, эмне жейин десеңер, оштон биз жеткирип келип беребиз. Эртеге жол ачылса, эрте менен салып берсек обедте келет. Каны свежий жеп турасыңар, любой нерсени. Силер анан көрөктү ошко силер карагат бергиле бизге. Бизде карагат жок. Бизде ежемалина жок, өспөйт бизде жакшы болуп, каттык болуп калат биздики. Карагатыбыз да каттуу болуп калат, малинабыз да каттуу болуп калат. А силер бизге ошону бергиле. Канча болсо биз тияка алып барып ошону жейли, витамин бизге алма, өрүк, без проблем. Силерге канча болсо келе берет. Bizde karagat. 5 килограмм алма алып келебиз, 1 килограмм карагат берсеңер болду, алып кете беребиз. Калифорниядан келгенине ошол 70-жылдары келип, бул деген багылган экен Союз кезинде. Анан унутулуп калып, кайра 90-жылы эгемендүүлүк келгенде дагы башталды. Башталып, муну деген эң биринчи ошол бир Жалал-Абадтык вин совхоздо директор болуп турган Болотбек деген бир аке алып келген. Ошо немелик экен, багыштык экен. Ошону менен биз конокто болуп, ошондо отуруп, Сөлжанды мен биринчи алып келгенмин. Анан Усмановго мен бергенмин дейт. Анан менен алып баккан ошол баягы неме деп ошондо айтып берди. Анан багылып атат экен, бирок баанда популяризация эч болгон эмес экен да. Анан Борбор Азия багбандар биримдиги деп түзгөндөн кийин анан экологический продукттар менен мындай камсыз кылабыз элди дегенде эле элден акыл чыкты да. Бирөө айтты, Сөлжан деген бар, органика жер семиз чыгарат деди. Анан отдельно Сөлжан бак калып кетип эле Сөлжанга өтүп кеттик. Айнан токтоткула. Мына Сөлжан группада анан кийин Телеграмдан башка группа ачып бердим. Ошол жака кирип алгандан Сөлжан болуп кетти. Бар жок эле. Сөлжанды анан элдерге таркатуу боюнча ушул Борбор Азия багбандар биримдиги жакшы аракет кылып бердик. Азыр ушул тапта Кыргызстан боюнча 100 миңден ашык адам багып атат. Ушул. Анан бардыгы эле доволен да. Бир дагы недоволен адам көрбөдүк да. Бардыгы айтат, укмуш экен. Даракты, өсүмдүктү, гүлдү бар жогуна жарай берет экен. Анан эмнеси жакшы даам берет экен да бул. Даам. Эми даамды эмне берет? Даамды деген бул микроэлементтер, микроорганизмдер берет. Микроорганизмдери жок, жалаң эле азот менен боло берсе, бул баягы бройлерини тоок окшош болуп калат да. Чоң болот, бирок баягынын ичинде ширеси жок болот да, даамы жок болот. Баягы биогумус менен болгондо бул кашайки тооктой болот экен дагы, кичинекей болсо дагы сорпосу майы чыгып жөнүндө ушундай болгондой любой эмени өсүрөт экен. Помидорду буруксутуп жөн эле жыттуу кылып помидор кылат экен да. Анан бунун эмнеси жакшы? Сөлжан бул шунчалык жоош жаныбар экен. Бирөөнүн огородуна кирип кетсе деле зыяны жок экен. Бирөөнү сүзүп койбойт экен, бирөөнү талап койбойт экен. Алып качпайт экен. Жөн мөөрөбөйт экен, тынч жата берет экен да. Анан 1 килограмм Сөлжан бир күндө 1 килограмм кыркты жеп 600 грамм биогумус чыгарып берип турат. Эгерде өз силерде бир
100 kilogram kızıl sölcan bolup kala turgan bolsa, günüge 60 kilogramdan biyohumus çıkarıp bere alat da. Bunu eң ele biz Kırgızstanda sölcanды bakkanda adашkan ушул эмебиz eң birinci azıgın dayardap берип атканды билбейт экенбиз. Компостировать этип бериш керек экен да бул. А биз болсо чийки бойдон эле кыкты берип таштайбыз. Компост жасаш керек экен буга. Не? Кыкты деген сулап туруп, үстүнө биялигинин же болбосо триходермин же болбосо Байкал эмадинден чачып туруп, жанагыны дымдаш керек экен. Дымдагандан кийин жана капкара болуп күйгөндөн кийин сөлжан өтө бат жейт экен. И биогумустагы бааны гранулированный чыгат экен. Экинчи ошибкабыз бул температурный режимди кармай албайт экенбиз да. Күн жылууда ысытып берет экенбиз байкуштарды, күн суугукта үшүтүп берет экенбиз да. Температурный режимде. Эгерде ушундай комната жасап туруп, астындагы сонун кылып баягы теплый пол кылып туруп, ушундай жерде бага турган болсок, сөлжан жөнүнө жыргайт экен да. А жайдын күнү ушул жерге баягында система охлаждения кылып эле. А сөлжан багыш үчүн деген 3 гектар, 5 гектар жердин кереги жок экен. Болгону деле бул жагы 10 метр, мына турасы. Узунасы 20 метр сарай салып туруп эле, астын теплый пол кылып туруп, уклон кылып, верма чайында калсак болот экен. Баягы куйгандан кийин чай чыгат го. Аны да иштетсек болот экен. Толтура. Кичинекей эле жерде биз эң эле аз дегенде миллиард деген сөлжанды багып, таштагандай переработка боло берет экен да. Көз алдыңда уже акча чыга берет да. Эми мына 1 килограмм 1 сом болсо, сөлжан жегенден кийин автоматически 12 сом болот экен да. 2 сом расходко чыгарып коё берет. 10 сом 1 килограмм кыктан таза акча кыла берет экен да. Азыр болсо мына дүйнө жүзү уже карады, эмне кылыш керек. Самолет куруп бүттү. Машиналардын түрүн айдады. Космоско деле барып келди, бардык. Эми болсо элдин бардыгы, байлардын бардыгы жүрөгүнө бак кирди да. Мен бак этсем, мына арабтын шейхтери уже чыкты. 50 миллиард дүйнө жүзүнө дарак отургузуп беребиз деп атат. Основнойун өзү жакып отур. Почва жок ал жерде өзүңөр билесиздер. Почва эмне? Бул биогумус. Bir daraka 2 мешоктон 1 мешоктон 50 килограммдык эме сатып беребиз деп атат. $1 чыгат баасы. Аз күндөрдө $1 чыгат. Ким азыр кыкты топтоп 1000 тонна, 2000 тонна, 5000 тоннага салып туруп, ошону биогумус чыгарып туруп, ошону переработка кылып, сонун кылып чыгарып, мешоктоп, баягыны деген анализдерин чыгарып, даума давадит этип туруп, подвалга басып кое турган болсо, акырын бир четтен өзүбүздүн внутренний потреблениега да кете берет. Анан дагы бир четтен ошондой болуп туруп, крупный клиент келип кала турган болсо, бир 2000-3000 тоннага элестетип көрүң, бир секиргенде эле 3 миллион, 4 миллион долларга бир секир болот. Ошон үчүн эч качан кыкты жүктөгөндөн, кыкты алып келип, суулап, нымдап, сөлжан салгандан эч качан зерикпеңиздер. Мына Кочкордун ичинде канча 1000 тонна кык ар жерде жатат. Ошону бир бизнесмен эски гараждар бар турат бизде. Толгон токой иштебей турган предприятиялар асфальт деген толтура. Ошонун үстүнө жайып туруп эле, ошол деле бага бергиле. Үстүнө эмне? Саман. Саманды алып кел, базардан чыккан коробканы алып кел. Бардык айылды көтөрүш керек. Бардыгына мында да чоңдай баарына жашыл челек сатып алып берип туруп, кошуна мынаны коюп кой. Мен сенен эч нерсе сурабайм, ушул не сенен органика эме чыкса, таштандырсын ушуга салып бер кошуна деп бир 50 кошунага дайындап кой. Мына ошонукун алып келип разнообразияга кыктан дагы бөлөк эмеге салып бере бересиң. Кыкты алып келип азыр компостировать эте бергиле. Канча болсо бул пайда, эртеге бир gözün açılıp 100 tonna жасап koysan $1'dan gelse ömrüңдө кармабаган акчаны кармап калышың мүмкүн. $100,000 тап эле колуңа түшөт. Балаңы окутасың, үй жай кыласың, бар жоң оңдо боласың. Ошон үчүн сөлжан болгону 3000 сом, 3000 сом. Болса 30.000, 300.000, 1 миллион сом сенен требовать этпейт. Болгону 3000 сомго бир коробка аласың, салып коесуң, болду. Ошол бизнесиң кык өзүңкү, турбайбы үйүңдө. Ошон эле балдарга айтып эле, ке балдар мынаны үйүп койгула хоромдо, үйгүлө дагы. Ошонун үстүн клёнка менен жапкыла, суулап туруп. Байкал один, М1 500 сом сатып алып туруп, ошону 20 литр, 30 литрге разбавлять этип, пульверизатор менен чачып салынат. Байкалдын несі бар эмне? Байкал бул бактерия.
Kımısını sorup gösterdi. Өтө чиритет неме. Тез эметет. Akdere bura batacak dedi. Эмеде мына немеде нарында биофабрика бар. Ошол жерде трихадер менен биелигинин деген эме бар. Эки препарат деме алат. Бирөөсү стимулятор роста, бирөөсү грибковый болезньдер менен күрөшөт. Ким баягы будай арпа себе турган болсо, ошол трихадерминге чылап туруп, биелигинге чыласа, стимулятор роста болот. И анан дагы чыккандан кийин, баш алгандан кийин дагы бир сыра чачып кое турган болсо, клейковинасын 35тен жогору кылып салат. Аны деген баягы навайнан иштетсе болот да, өзүңөргө. Эч качан башка жактан нан, будай, ошо арпа сатып албагыла. Азыр бардыгы эле ГМО менен келип атат. Башка жактан. Өзүңөргө кичине болсо дагы 30 сотик кайрак жериңерге ошол жерге аракет кылып туруп, 50 сотик 1 гектар ошол жерге өзүңөргө нан чыгарган аракет кылып. Нан, дан өзүбүздүкү болуш керек. Башка жактан келбеш керек. Ал бул деген эми гүл азык болуп калат да бизге. Өзүбүздүн ун баягы трихадер менен, биогумус менен берип жасадык. Баягыны тарттырдык. Эң экологически чистый ун болуп чыкты. Баягыны тарттырып алып туруп, баягыдан кичкене нан жесең тоёсуң да, эмнеден болот. Берки бир батонду жеп койсоң деле тойбойсуң. Бардыгын момда кылып көрсөң мынча болуп калат баягы. Чоң батон. Жел да, жөн эле баягы. Анан ал жакта уже дан производительдер эмени корубайт, чымчыктан. Эмеде, чычкандан корубайт. Жебейт. Себеби дегенде мышыктын генин кошуп койгон. Келет, бир иштейин десе, мышыктын жыты келип турат, качып кетип калат. Бул деген биз жеп атабыз. Ичине жин кирип кеткендер уже миолап чыгып атат. Ошодон ушундай помидорлор келип атат да. Түркменистандан, аяктан голландский помидорлор бар го. Чтобы баягы помидорлор узак мөөнөткө сакталыш үчүн баягы эмне чочконун генин кошуп коет. Саладай болуп мынтип тура берет да, килкилдеп. Түркменистандан келген, башкадан, Голландиядан келген уруктардан такыр жебеш керек. Мына биздин мамлекетибиз ошого мен жалдырап сурап атам да, келгиле, ушуну жазап бергиле бизге инвентро лабораториясы менен мына Ысык көлгө бир питомник керек болуп атат. Ысык көлгө бир питомник болуп турган болсо, карагаттын баасы, көчөттүн баасы 20 эле сом болот. Алманын баасы 80 эле сом болот, көчөттүн баасы. Ошол жерге реанированный өзүбүздүкү болот. Любой жерге өсө бере турган болот. Мына ошону жасап бергиле деп жалдырап. И по ходу сразу эле ошол инвентор лабораторияда урук чыгарса болот өзүбүзгө, таза урук. Анан кийин мынантип эрте менен акем экөөбүз сахарга кан тапшырганы бардык, өчүп толтура турат. Ал лаборатория болсо Банецкий, Санецкийлердин 2000-3000 сомдук анализдери болсо 12 сом, 13 сом менен чече турган. Любой сложный анализ ошо менен чечет ол. 1 сааттын ичинде 4 миллион кишинин анализин чыгарып коет керек болсо, коронавирус болсо. Ошондой оборудованияны алып бергиле деп чалдырып атам да. 1 миллион 200 миң доллар турат. Алып келип койсо, зданияга киргизип койсо, клонирование менен көчөттүн түрүн чыгарабыз, уруктун түрүн чыгарабыз, өзүбүздүн баягы саламаттыгыбызга анализ чыгат. 3 нерсени бир камтыйт да. Ошону коюп бергиле деп чалдырып, болбой атпайбы? 5 миллион доллар бир кетет. Зато bir жылда 50 миллиондун карагаттын көчөтү чыгып турат. 50 миллион карагаттын көчөтүн $1 да көбөйткүлөчү. 50 миллион доллар болуп атат. 50 миллион доллар менен уже калган бардык эмелерибиздин, район областарыбыздын бардыгына ушундай өзүбүз коюп алсак болот. Ошону суранып атабыз. Эми Кудай нысап берсин биздин чоңдорго. Башчыларыбызга Алла Таала нысап берсин, ошо башчыларыбыз ушул биз айткан сөзгө ынанып ушуну жасап берсин. Жакшы болот эле. Жергиликтүү дыйкандардын эмеси мондай органикалык нерсе аны колдобой, бүт привозной келип атпайбы? Мандарин, кышпы, жайбы, бананы, алданагай дары менен эме менен келип атат, химикат. Алдын ичинде 1 грамм витамин жок. Жөн эле масса да. Эч нерсе жок алдын ичинде. Бизден деле өзүбүздүн деле мынакей дыйкандар картошка айдап атабыз. Азыр капуста мынакей дуңгандардан мындай эмесин сыйрып чийип капуста жей албайсың. Ачуу, ычкыл. Сабисти мен жылкыга деп жылкы кармай, ошого поварикке салып койгом. Баягы алып чыксак, ортосу жыгач болуп калат. Ортосу жыгач. Дуңгандар жыгач болду.
Bul endi Galemende Yok, uruqtandagı bul antkeni jalan janagı neme himikat menen gumon nemeleri da ana oşoreki mınake bu reki söldü men bayagda bu bungandarga da aytып атам десе кайсы кылыкка салабыз бизде мал жок да деп аларга мынчалык пакеттеги дары оңой да анасын аткен же болсо тракторда бачыкка салып айлантып коюп чөптүн баары өлдү жалгыз сабиз калды же капуста калды болду ал кимге жейт эмнеси границадан импорт болуп келип аткандын баары ошол да биздин любой убакта бышырат келгенде азыр Кыргызстанда жыл сайын 5000ден жаңы онкологиялык оору менен ооруган кишилер кошулуп атат. Жылына 5000ден. Эртең мен же сиз ооруп калышка эч кандай кепилдик жок себеби дегенде бардыгыбыздын рационубуз бирдей эле. Орустун майын ичебиз, казактын нанын жейбиз, конфетин, Украинанын конфетин жейбиз, Өзбекстандын жүзүмүн жейбиз, окшош жейбиз бардыгыбыз. Мына ошондон акырын мындай багандай катар лампочкалардан тип этип өчүп калып атат го, ошондой болуп өчүп барайтабыз да. Ошонун бардыгын мындай жөнгө сала турган мына ушул биогумус элдин бардыгына түшүндүрүү иштерин жүргүзүш керек. Биринчиден мына гербицид, пестицид, фунгициддер бул деген адамды барып туруп шизофренияга алып келет экен. Баягы айныган немелерге. Айтып атпайбы ошо мир сайдот сума деген ушул пестицид, гербицид жегенибизден бардыгыбыз ошодон табабыз. Унутчак, балдар унутчак. Тамактын эмесинен ошондой. Тамактын кесепетинен ушундай болот. Эми мамлекет тек бир саясат кылып дагы ошо колдобосо бул анча-мынча баягы жазап аткан кишилердин эмеси ичара эметкен менен сырттан келген эмени өзүбүздөн өндүрүлгөн продуктту мисалы сиз айткандай Кыргызстандын эти илгери Россиянын бир шаарынын кабыстандыры алчу эмес экен. Кыргызстандан кеткен экен. Анан азыр Кытайдан келип атат. Аяктан келип ошол экенин баары эми бир чети бар кызыктар бул бизнесмен деп койбодубу. Анан алып сатарлардын эле кызыкчылыгы да. Ошол экелердин соодасы жүрүп атат. Тиякта чоңдордун таможнясын баарына акча менен чечип койгон карапайым кишилер биз алып чыгып сата албайбыз, же болбосо аяктан алып келе албайбыз. Мынакей, саясат мондай. Морекини өзү сөндүргөн продуктун чыгарбайлы таза. Тияктан албай коелу дегенди ушу мамлекет негизи саясат кылыш керек го. Туура. Антменче өзүбүздүн өндүрүш болбосо биз мамлекет деле боло албайбыз да. Себебинде мамлекет кече көрдүңүздөр бардык биздин эмелер ойлоно түштү го. Un бербей койсом эмне кылабыз? Анан сахар бербей койсом эмне кылабыз? Май бербей койсом эмне кылабыз деп ойлоно түштү. Өзүбүздө мына ишке жарамдуу 3,5 миллион гектар жер бар. Ошонун болгону 300 миң эле гектар жери эффективдүү иштеп атат, калгандары сен сала менен жатат да. Мына азыр акимчиликте ушул акимчиликте ушундай право бар да. Биздин акимдин, мына ушул Кочкор акиминин өзүнүн ушундай полномочиясы бар да. Сиз мисалы үчүн барып бир жай болуп турган жер жанагы жерде таштак да. Вообще чөп чыкпайт. Жөн эле күрдүүлүгү вообще төмөн. 40тан төмөн банитети. Анан эмне кыласыздар? Жанагыны барып, комиссия апарып, доказывать этип, анализдерин чыгарып, корутундусун чыгарып, анан Бишкекке барып туруп, Гипроземден бир справка, анан кийин тарыхый мурас эмес дегенден бир справка, анан жакынкы жылдары о жерге аэропорт курулбайт деген бир справка. Ошону алып келесиз дагы, аким менен чечишип барып туруп, ошол жерде 400 гектар бо, 500 гектар бо, 1000 гектар бо, ошол жерде трансформация кылдырып, багытын өзгөртүп, ошол жерге бак кыла бересиз. Бул ушул акимчиликте эле чечиле турган маселе. Анда 390 ага кереги деле жок. Ушу чечилген маселе. Ушуну айтсам эч ким түшүнбөй атат. Баргыла, көңүлүңөргө жаккан жер, действительно таштап, мал тойбой, жөн эле жатат. Айылга жакын жай. Ошолорду алып, суу чыгарып, бирок срок бар. 1 жылдын ичинде өздөштүрүш керек. Ошону сиз өзүңүздүн каражатыңызды көрсөтүшүңүз керек. Ошондой жагдай бар. Бак кылам деген кишилерге эч кандай маселе жок. Баккенде, Оштобу, Жалал Абадтабы, Таластабы бардык жерде эч кандай маселе жок. Ушундай чечсе болот. Лесхозторго сайгылганда төмөнүккө берилген жерлер бар. Ошо айдоо аянттардын ортолорунда.
Анан алды талкаланып Карабакта келген да. Ооба. Карабакта талкаланып бүттү. Бирок лескос азыр тиги арендага алгыла. Ошол экилерди мына ушундай эмелерге алыш керек. Алыш керек. Алыш керек. Өрүктүн жерлери да. Детеге эме азыр күрдүүлүгү жок 1,5 миллион гектар жери бар да. 1,5 миллион гектар жерди 5 сомго көбөйткүлө. 5 сом канча? 7 миллион акча түшүп атат. Болгон, Эгерде ошол 1,5 миллион гектар жерди 500 сомдон эле бере турган болсо, бюджетке канча акча түшмөк? Ал жер же мал тойбойт. Же эч кимге кереги жок. Баа жерде тосуп туруп, бак отурус кылсаң, келип туруп жайыт комитетинин кишилери баягы бак немеңи сыйрып, алып таштап багыңы малга жедирип таштайт. Ушундай болуп атат да. Баягы жерде мал тойбойт. Действительно, керек болсо баягы 1 гектар жерге бир эчки да тойбойт да. Мына ошол жерлер жөн эле жатат. Буга ошол акимдин гана полномочиясы менен чечиле турган маселе. Ага деген губернаторуна кереги жок. Жөн эле ошол шаардан 3 справка алып келиш керек, Ибраземден баягындай проектирование деген жерден баягы тарихи мурас деген. Ошол эле болду. 100 гектар аласызбы, 200 гектар аласызбы, канча алсаңыз да боло берет. Ушул акимчиликте чечиле турган маселе. Ошону колго алгыла. Ким бак отургузам десе, ошого аракет кылган. Мына акем Кумдөбөгө бак кылып койду го. Куда каласа бир 2-3 жылдан кийин уже көзгө көрүнүп калат. Келген кишилерди баардыгына уже неме болот. Мына сливаны отургузду, абрикосты отургузду. Кумдөбө каякта жатат, суугун айт ал жердин. Бар жок. Кочкор деген жылуу жерде. Кочкордун ичинде бар жок болот. Мына ушул жерге отургуза бергиле. Өзүңөрдүн кичинекей аянтыңардан баштагыла, ошонун түшүмүн алып, жет сатып көргөндөн кийин уже чоңго чыйып кетесиңер. Ошол. Рахмат келип бергениңиздерге. Алла разы болсун. Өзүңөргө да рахмат. Буларды сабак отуп, сиздер жер иштеп, бактык сиздеп келгениңиз сага да рахмат. Койгоңула жигиттер. Колубузда. Колуңар. Ал бирөөнүн огород эмес, өзүбүздүн огород. Койгоңула. Жок дегенде тегерек четибизди бир бак кылбасак, бу да оңой иш эмес. Биздин айыл өкмөткө бир жанагы проекти менен алмап келишти да. Анан таштак жерге отургузабызды. Ошону кандай болду? Жана мен айткандай эле бирге бир Таш керекти, топрагын алыш керек. Топрагын алыш керек. Анан тоодо багындай бет барбы? Кара топрак. Топрак тышты онда. Ошону алып келип эле, ошо толтуруп эле ошого эгип салыш керек. Биогумус кош койсоңуз вообще сонун болот. Топрагын алып эле жакшы топрак салыш керек да. Өзүнүн кырчысын алып салыш керек. Кырчысын алып салыш керек. Ал жерде эч нерсе жок. Топрак жок да, кумда, ташта. Кумдун ташын арасы. Жөн эле аны баягындай мына неменин подоконникте гүл өстүрүп атат го жеңелерибиз. О жерде ошондой эле пайдалангыла болду. Горшок эле. Жакшы почва алып келип туруп жерге отургуза бергиле. Азыр мындай кичинекей чукур тийип койсоң болот да, бир жылдан барап. Сендер алмандай болот да, ошо Азыр казыш керек. Экскаваторду апарып туруп эле. Күзүндө сонун Экскаватор урус керек экен. Проекттин акчаларын тракторлар жана чугуп берет. болгон көчөттөр тигип эме кылбашпайбы? Мына биздин бул ортодо койгон келаткан жээктин баарына тиктириштилер. Ошо Баткенден бирөө келген. Бул жерден акчаны гана тиги акмумат этип кетишти да. Туура, бул жерде Көчөттүн баштары кээ бири куураган. Мен ушу райондун эгери болуп 11 жылдан бери иштейм. Анан постоянно ушул жерлер эми жакшы көчөт. Жанагындай капиллярный койду, насос коюшту, машина коюшкан эми ушу менен өсүп кетет экен. Деп эле сүйүнүп аткан. Мындай барсак, баклажканы кийин түйүнө баягы кумда. Жанагындай эч кандай почва алып келишкенбиз. Булар бир тамырды жанагы ортоңку менен баклажкада сууган алып коюшту. Ошо менен 1 жыл өстү апай. Ошону менен күзгө чейин эле өстү. Андан кийинки жазында жок болбоду. Жанагы тамырды баклажкага салып коюшту. чистый машинист. Анан булар ошо да, проектин айтып атпайбы, азыр проекти да ошондой болушу мүмкүн да. Проектти жасап атканда, планирует этип атканда багындай мына бизге окшогон адистерди чакырып койсоңуздар, ушул жерде отуруп, булардын кандай неправ экенин бизди доказывать этип туруп, проектке не обязательно 1 миллион көчөт, 100 000 отургуз, зато результат болуш керек да.
Тура? Анан мына ушул эмеде биздин мамлекетте азыр эсептеп көрө турган болсок, бир мына Кочкордун ичинде эле баягы бир тал теректин өзүнөн эле болсо керек бир 200 000 тура. Жөн ар кимдин огородунда. Азайып калды да. Ошол 200 000дин ордуна 200 000 слива болсо эмне болмок? 50 килограммдан эле бергенде 100 тонна слива чыкмакта. Тура? 50 килограммдан бергенде. Канча акча болмогон. Кыргызстан боюнча андай каражыгач, паражыгач мындай эгип алганбыз да. Ошон үчүн биздин ошол мамлекет башчыларына айтар эле, слива отургуз каражыгачтын ордуна. Талдын ордуна слива отургуз. Бар жок? Мөмөлүү дара, жашыл берет, полный фотосинтезди жүргүзөт, абаны тазалайт, мөмө берет. Мына ушуга көңүл бөлүш керек. Слива сууктан да, ысыктан да коркпойт да. Тем более, могу сливалардан эми пастила жасап атат, Арабияга кете турган балдар пастила. Эми бая пастиланы жеп тойбойсуң да. Буга жегиң эле келе берет да. Ашпарит этип эле кабыгын чыгарып туруп эле, сөөгүн чыгарып туруп эле баягын жаят экен дагы. Бир эмеси бар экен, аппараты бар экен. Баягы повидланы мынтип жармаштырса эле, анан нарактан мынтип эле өзү слой болуп түшө берет экен. Вообще сонун экен. Кесип туруп эле, пищевой пленкага ороп туруп эле, упаковка кылып туруп эле айдап атышат. Укмуш кетип атат да. Түшүндүрөт кылган. Кандай түшүндүрөт? Жасында бир түшүндүрөт, анан күзүндө бир түшүндүрөт. Анан ушундан көп пайдалабыз деп. Анан күзүндө түшүндүрөөрүн түшүнөбүз, мөмөлү. Жасында кандай түшүндүрөт? Өзү көрсө сливаны эч качан данектен өстүрбөйт экен булар. Жана биздин чыркарактай болуп, бияктан баягы тамыры менен чыга берет экен. Ушундай эле чыга берет экен, анан жасындагы ошону көчөт кылып анан сатышат экен. Ал мөмөсүн. Жасық түшүп ошол турган. Жасындагы түшүп ошол экен. Ада оңой акча болбойт экен, ар бир көчөтү. Анан андан күзүндөгү түшүмө мөмөсү. Анан бир мужук деген айды бар экен. Мужук. Көрсө илгери согуштан кийин ошол жерге жана мужуктарды алып келиптир. Колго түшкөн немистерди алып келиптир. Кээ бирлери үй бүлөсү менен келиптир. Анан ошол мужуктар эмени сливанын жанагы эмесин алып келиптир, данектерин. Келгенде бирденкелерин. Чөтөгүнө сала келишип, анан ошондон көбөйтүп жана венгерка деген сорт анан кийин ошондон калган экен. Ошол жерден алып келдик, мынакей чыны менен 2 жолу түшүм берет экен. Bir жылы жазында көчөт берет экен, күзүндө мөмөлү. Сизге дагы жазда берет эми? Чыгып атат? Жок, чыгат ал, колуп кете берет экен да акырында. Биздер Бас коюп турбайбы? Биздер чырканат. Азыр эми акемдин көчөттөрү ушул жака көнүп калды да. Көчөттү акемден алыш керек да. Анан мен алып келген көчөттөр былтырда келген. Сорт эмнеси болуп экен? Венгерка. Кайналы кыргызча. Сливанкы. Жакшы сорт болду. Былтыр өлө как болду. Былтырдагы көчөттөрдү алып келгенден кийин баягы көп көчөттү тигип жетише албайсың да. Анан бир арык казып, арасын 15-20 сантиметр кылгандан кийин бир миңдей көчөттү мындай питомниктикинде түйүп койгом. Анан кыштады. Бир кыштаганда эми кочкорлук болду эми. Кочкорлук ада эми кыштаганда кочкорлук болуп калды. Суусун ичти. Суусун ичти, абасын көрдү. Анан көчөттү кармаганда мынтип байкасаңар болот. Эгерде өзү акын көчөт болсо мукмуш такылат. Көчөттү кармасаңар. Эгерде өспөгөн начар оорлуу көчөт болсо жылуу болот, жылуу болот. Анан кармап көрсөм ошо эме бар экен, тиги кустак солго бар экен. Ошо сливанкы? Ооба, сливанкы. Эми буюрсам мынакей тиксек, эми оңолот. Ошондон аламын анан, жанагы көчөттөн бересизби? Берейин. Ошондон тикиле. Ошо сливанкыдан биогумустан Яна жанагы крыжовникти айтып атпадыңызбы? Крыжовник менде 5-6 түп крыжовник бар. Крыжовник дегенде кыргызча көптөр биле бербейт экенбиз, биз анткени бизде өспөйт экен, өстүрөт экен. Борсулдак. Барсылдак деп коет экен. Барсылдак. Борсулдак. Өңү жана дарбыстын өңүндөй болгондой чоң болот экен. Бирок өлө көп байлайт экен. Сливанкы түрү бар эми. Жок, карагат. Бадалдын түрү. Бадалды. Бада мындай чоң карагаттай да. Анан эми жакында эми о каалачылар бар жерде Жээнбек барам деп атат, мен барам деп атам, дагы 3-4 киши барабыз деп атабыз. Караколго барабыз. Караколго барабыз. Көчөткө.
O çocukta şu karakolda çırkanaklı göçekli üstürgöndür var. Cami 6 ay eski çırkanak diyor. Hani birincisinden cenazada ebes çok bulutken diyor. İğnesi yok. Tikeneyi çok bulutken, hani ikincisinden uzun bol çoğun bulutken. Çoğun. Anam Öztürk'ün gelin ayıttı ötköndü. Bizden yerde ayava çoğun bol özütken. Bizim Kırgızistan'da. 6 aydan köp ayrı bol ötken diyor. Yani gene 6 ayda kış kövüken, gün asıken de, abisi de olsa da şu ava gün yetişti olurken çoğun bol ötken. Anam karlar çınar bolsa, jasılıp bolsa bardılar. Anı qanday jengep diyoruz. Liboy yemeğe oratın bolsa da Çırkanak emdi. Tak ya, gibi başına getir. Gene giriyor bunu. Mümkün şundan dağıtı atkandan keyin bunday agropta iş kerak taştağıda akçeler болады. Benim çırkanaktım neyse dedim, başkanım bilmesek de çırkanaktım diyor. Ana koçkorlukta Resulçalık Jalkoğuz, tokoy tolup tura çırkanak. Sonra bariyer egesen çoğu toğla kadar vaysaydı. Sansaya barajı. Ay ay ay. Çalpa ustası. Ya koçkorlukta Jalkoğuz degen astıklı. Öyle Jalkoğuz. Jalkoğuz degen astıklar. Malay da kanıyor, o tutuyor. Batkenden bir bala gelince kaldı. Kartoşka, agropta 5 sotuy kartoşka var da. Kaydanan, ayak başın tutup traktör girgenge tuğralayın demiş. Ayağı loko çağып, tutup bir kemet kalganda ne ayağına çıkıverme, traktörge gettim de böyle. Traktörge getip bana traktörü boş emas da, o çiret getip antimitte oturup, geçindeki bana gelin, barın çağып otur. Hey, ular ba dur, çalsın ursalım. Jaman jalko gelsin de dedi. Yine deyim benim traktör istep жүрөсүң, мына өзүм эсеп, тиги трактор таап койгон жайын чаап отуруп келинчи. Ötközde bir toyda, konakta çoğu at geldiklerine oturup kaldım. Yani Koçkor mesela kartoşkanın mekeni de biz. Yani kartoşkanı aytıp, kança bir getiricilerden kança kartoşkalasına indirilen sortlarına, mendele kartoşkanı görmem etmeyeyim 30, 35, 40 kaçayın alışat bir gektarla. Yani cevap verdim bana, bir kasa, hani bilgenlerim bana ayıp verdim. Hani Öztürk'ün sordum, sizlerde kaçlarını alasınlar kardeşim bize. İşte öyle aşık geçse 15, olursa 10 tondan tegereğini alas. Gektarla. Yani var ikisine bu kadar üstüne sinirip top aldı. Yani yine ayakta bir bayır çeşit dikkat bayır çeket. Abi sorap kaldı. Ay, Koçkorluk toğan. Kança gitmeye cıltasınlar, caylata. 35 tonla kardeş kardeşinde. Görsel bakışlarının varken gitmedik. Uçlarla. Ya, uçlar. Abi sıkı olsaydı şu büt bari traktör. Yoksa bir şey koysalar sonra taşlarında başlarına traktör. Traktörden de cenabı dağırdan. Sement. Ulan çağып turatken, gitmen yok kılatken, gitmen, yeşil yok kılatken. Gördün mü Batken'in üzerinde? Çöp var ya, çöp oluyor. Buna bizde Sement ne bir emes var, koşulması var. Sementele. Oşağı çıkarады. Hazır biyohumus biroq jumshatadi. Biyohumus menen istegenlerin jeri aябай барып болгон болуp сонун болот. bizde Kırgızistan'da özümüzde geldi duran ekran aparatıkları var. Buraya süt benim özümüzde gene gezilmişler. İkincisi kartoşka. Buğday yetmeydiken, et yetmeydiken, başka kamp yetmeydiken, başka çıkardan ovqatısın var. Yalnız bizge gene geçecekten sütü içmeden kartoşka. Aşağı özümüzde. Rahmat. Gelip sütü yaxshilab bizni bir uydab. Uçaktan kavgası duran kızından. Deganiga rahmat.